Biz karantin başlagandan beri Yükçoluk Fondu her bir işlep atkan medisina hizmetlerine, mekeme hizmetlerine, güç strukturalarından şöyle yok degende bir mezgilde sıkımalı üstüpelerde karantin başlagandan beri şöyle tutar. Bunun nasıl bir nasip kalanken sizlerden 3-4 yerinde alanına verip geldik. Sizler gelen. Sizlerge çok rahmat. İşine ilgili. Allah'ım sizlerge işine umarım gelirsin. Takşatlar hoş geldiniz. Саламатсыздарбы, Ош шаарынын тургундары. Биз мынакей ушу карантин башталган күндөн баштап эле ар кандай мамлекеттик кызматтарда, медициналык кызматтарда, күч структураларына колубуздан келишинче жок эле дегенде түштөнүү тамагыны уюштуруп бергенге аракет кылып атабыз. Себеби өзүңүздөр көрүп атасыздар, алар ар кандай постордо туруп атат, үйүнө барганга убактысы жок, ошентип иштеп аткан адамдар бир жерден ичкенге эч жерде азыр тамак бышырган жерлер жок. Ошон үчүн биз деле үйдө жатып албастан ошолорго жок эле дегенде түштөнүүсүнү камсыздап берүүгө аракет кылып атабыз. Ошондой эле бүгүн аз камсыз болгон үй бүлөлөр деле бар экен, ар кандай постордо иштеп кыйналып жаткан адамдар дагы көп. Үйүнө бара албастан балдарын көрбөй башка жерде ишине барып отурган адамдар дагы көп экен. Ошолорго жок дегенде түштөнүүсүн уюштуруп бергенге аракет кылып атабыз. Бул команданын топтолушу Ыйык жол кайрымдуулук фондунун айланасында түзүлгөн, атайын өз ыктыяры менен келген ыктыярчылар тобунан түзүлгөн. Ошол ыктыярчы топ ошо карантин башталгандан бери ушул кызматты кылып атат. Kıyım olarak bütün kıyım olarak tam yani geliş işe geçiş kıyım olarak. Katana azayetinde şefir verdim ki katın. Koronavirüs mes başka günde belalar hem çok fazla. Özellikle göz TV'sin başladın da günde çok izlemiş olmasın. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер. Биз ушу Ыйык жол фондунун кайрымдуулук фондунун атынан демилгечүү топтолуп, карантиндин биринчи күндөрүнөн баштап эле ушу өзүнүн мээнетин, ак мээнетин арнап элге кызмат кылган адамдарга, биринчиден врачтарга, мисалы айта кетсек, областной роддомго, андан сырткары жетим үйлөрүнө, постторго, ак халатчандарга, тазалык ишканасынын мекемесине жана жашылдандыруу мекемесинде иштеп аткан, түнү күнү иштеп аткан адамдарга, ушу жердеги ишкерлерге колубуздан келишинче ушу духун көтөргөнгө жардам берели деп, өзүңөр билгендей азыркы күндө тамак аш столовыйлар көпчүлүгү жабык болуп калып, көпчүлүгүнүн тамак аш кыйналгандыктан биз өзүбүз демилгеп, өз күнүгө тамак аш азыр алып барып берип атабыз. Кудай кааласа ушуну элибиз баалайт деп, элибизге кызмат кылайлы деп колубуздан келишинче аракет кылып атабыз.
колуңардан келсе кошулгула, биз менен кошо болгула. Ушулар кыйналып аткан особенно биринчи врачтарды колдоого чакырат элем. Себеби энди врачтар чын айтканда азыр эң алдыда ушул сыркоо менен, ушул вирус менен эң алдыда турган ошо врачтар болуп атат. Азыркы күндө биз санэпидемнадзордогу, санэпидемстанциядагы лабораторияда иштеп аткандар врачтарга, андан сырткары башка врачтарга да колубуздан келишинче жардам берип атабыз. Биз менен кошулуп, ошо азыркы күндө алдыда передовойдо иштеп аткан именно врачтарга жардам бергени кошулсаңар, биз ыраазы болот элек. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер. Биз атайын демилгелүү топ биригип ыйык жол деген кайрымдуулук фондунун атынан биз өзүбүз күчүбүз менен ушу Ош шаардык жашылдандыруу, көрктөндүрүү иш-чараларын өткөзүп жаткан кызматкерлерге, роддомдорго, да көптөгөн кызматкерлерге, ушу ак калачандарга, тез жардамдарга, өчүрүүчү кызматкерлерге баарына биз колубуздан келишинче жардам берүүнү болушунча күчүбүздөн аракет кылып атабыз. Да бизге кошулам деген адамдар болсо, келиңиздер, кошулуңуздар, биздин демилгебизди кошо көтөрүп чыгайлы. Максаттарыбыз эртеңки бүрсүнкү күндөргө дагы ошо ысык тамактарды уюштуруп берүү, күнүгө ошо колубуздан келишинче ысык тамактарды жеткизип берип атабыз. Ушундай оор кырдаалда кызмат өтөп жаткан биздин кызматкерлерге, мына постто тургандарга, врачтарга, ошо медработниктерге баарына биз колубуздан келишинче жардамыбызды көрсөтүп атабыз. Биз азыр ушундай оор кырдаалда иштеп жаткан кызматкерлерге чоң рахмат, ден соолукта болушун. Биз өзүбүз дагы баардык медициналык нормаларды өзүбүз сактап иш алып барып жатабыз азыр. 15 болду ya. Барлық тамақтар одноразовый контейнерлерде келіп отыр. Кайра бұл жерден медицинский отходтар менен кошулуп, идиштер чыгып келет. Обратно ичкимге берди. Тугандары келсе дагы личный гигиена боюнча аялдарга берилет. Заказ берген. Алар дагы медицинский отходтар менен чыгып келет. Башка эч нерсе жерден кирген нерсе чыкпайт. Ошол жөнүндө силерге эскертип айтып коеюн. Жиырма мың